Рахмат. 8-ші береннен Назира Санташевна ачсаңыз, статья 8 финансированиеничи. Карасаңыздар, ошондо 8-ші беренеде республикалык бюджет жана жеке жана юридикалык жактардан өз ыктыярлары менен берген каражаттар дейт. Бул биз азыр фонддордон кутула албай жаткан кезибизде деген кайра мындай тескери ызы чуу чыгып кетпейби деген суроо да. Жооп бересизби? Ооба. Таптым сизди, рахмат. Бизде мындай болуп атат да, республикалык бюджеттен 7 сом ар бир балага, ал эми алыскы тоолуу региондорго 10 сом. Бирок өз ыктыяры менен биздин айыл өкмөттөр, ата-энелер, кээ бир ишкерлерибиз айтып атат да, бул учурда баланын өсүшүнө абдан мындай салым кошушубуз керек дагы. Биз азыр мисалы продукция менен же акча менен кошууга даярбыз деп атат да. Сокулуктагы Новопавловка мектебинен директор жумуштан эмнеге кеткенин сиз жакшы билесиз. Вы уверены, что сиз ошо ата-энелерди айтып атасыздар, макул болушат деп, кошумча расходко? Мындай да, кошумчасы 5 эле сом ар бир балага. 3 сомдон 5 сом, анан кээ бир гана жерлерде каалаган гана жерде 10 сом. Бул ушунчалык абдан аз каражат, бирок биздин ашпозчулар абдан аябай даамдуу кылып жакшы тамак берип атат да. Ошон үчүн аны биз айттык, бул абдан мындай чоң көзөмөл, анан өз ыктыяры, мүмкүнчүлүгүнө гана жараша. 3-чү пункттун карасаңыз, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар эмне жөнүндө сөз болуп атат? Азыркы учурда бизде ВПП ООН, мисалы Мерсико, ушу атайын өздөрү грант, Эл аралык уюмдардын гранттарыбы? Ошо булактар, ар кандай булактар, мисалы фермерлер байылтылган un берип атат, ундун ичинде керектүү элементтер болуп атат. Ошол мисалы биз буну укукчулар менен, юристтер менен иштегенде бул пунктту эгерде бирок сиз бизге эме кылсаңыз, биз муну кайрадан иштеп карап чыгууга даярбыз. Ошол боюнча маалымат толугураак берип койгулачы. Кийин отчеттордо кандай, финанс отчеттордо кандай отчет берилет депчи. Анан 5-чи пунктунда местное самоуправление жөнүндө айтып атасыз да. Сиздер айыл өкмөттөрүнүн мойнуна илип атасыздарбы? Жок, эч мындай айыл өкмөттөрдүн мойнуна иле албайбыз. Вы пишете, МСУ колунан келсе жардам беришсин деп. Бизде өкмөт менен сүйлөшүп атканда, бюджетке келгенде колунан келсе деген сөздү күчкө салып, келет деп туруп мындай мажбурлашат да. Ошондой болуп калбайбы деп сурап атам да. Ооба, ошон үчүн бизге Тариел Улукбекович дагы жардам берди. Биз мындай кылдык да, мурда туура эмес редакция болчу, милдеттүү түрдө болуп калган. Азыр болсо мүмкүнчүлүгү бар, учурда гана ошол укугун мындай жоготуп салбайлы деп атабыз да. Мисалы бизде дотациялык айыл өкмөттөрүнүн саны канча билесиздерби? Ооба. Ошон үчүн биз мындай дедик да. Жооп берсеңиз, канча? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө дотацияда 374 айыл өкмөтү, бирок жанакы мыйзамда айтылып аткандай, жергиликтүү башкаруу органдары, же болбосо айыл өкмөттөр, мэриялар, шаарлар, алар өздөрү эгерде каалоосу болсо бюджетинде бекитишет. Жок, мэрияны сиз 4-чү пунктта отдельно бөлүп атасыз. 5-чи пунктта именно айыл өкмөттөрү жазып атасыздар. Айыл өкмөттөрдүкүн биз Минфиндагы, жогорку кеңештеги өкмөттөгө алып биз таңуулай албайбыз. Аларга рекомендательный характер гана болот. Эгерде ал кеңеш өздөрү чечимин чыгарып бюджетине киргизсе, анда кошумча булак болуп калат. А так республикалык бюджеттен быйылкы жылга 467 миллион 500 миң сом каралган бул тамакка. Ошондуктан буга кошумча болушу мүмкүн. Андан башка жанагы меценаттар, же болбосо спонсорлор болсо, же болбосо кээ бир ата-энелер мен мындай продуктысын мен алып келип берем десе, ал каршы эмес, алар кошумча болот. Эми абайлаңызда ата-энелер менен фонддордо чоң ызы чууларыбыз бүтө элек да. 7-чи беренени ачсаңыздар, 7-чи беренесине деген окуучулардын тамактануусу боюнча да, ошондо деген госзакупки жөнүндө айтылып атат да. Айтсаңыздар, билим берүү министрлигинде госзакупкиге ким жооп берет? Бизде райондук билим берүү бөлүмдөрүндө бар да, ошол. Ошолорду эми центральный аппаратта ким жооп берет? Эльвира Жыргалбековна, бизде атайын отдел госзакупок бар да. Ошол Ошактагы адистериңерди жакшы мындай окуттуңуздар беле?
ооба Жакшы окутсаңыздар эмнеге азыртан эми министрди уже айтып чарчадык, мен Строковой кеңгиргөнүнө сөзүнө толугу менен кошулам. Китептерди азыр аттестаттар чыгарганда да дагы ката чыгып атат. Эми канча жолу биз мындай айтып, канча жолу кемчиликтерди айтып атсак да мойнуна албайсыздар да. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, биз акыркы жана утуп алган компания бул Учкун болчу. Анан Учкун типографиялык кандайдыр бир өзүнүн проблемасы бар экен. Бирок ал эч кандай балага, кандайдыр бир баланын маалыматын бурмалап же бир нерсе кылган жок. Аны эксперттер аябай карап атышат азыр. Жок, аттестаттарда ката чыгып атпайбы? Аттестатта ошо N-дин менен N тамгасы менен D тамгасынын ортосунда жанагы краска кичине мындай жылып кетиптир бир аз. Мен сизди түшүнгөн жокмун. Назира Санташевна, сиз министр деп атасызбы? Две ошибки, не трагедия деп атасызбы? Жок, мен антип айткан жокмун. Эльвира Жыргалбековна, муну Учкундун адистери бизге ошентип түшүндүрдү да. 10 секунд кошуп бересиздерби? 10 секунд кошулат, убактыңыз бар дагы. Суранычта билим берүү министрине дагы кайрылат элем. Эми уят болуп бүттүк, эми түйүнө жете турган түпкө уже жеттик. Бул жерден деген ызычуу фонддор боюнча дагы чыкса, жоопкерчиликти мойнуңуздарга аласыздарбы, могу мыйзамдан кийин чыкса? Фонддор боюнча мажбурлоо баштаса региондордо. Эльвира Жыргалбековна, биз сиздин ушул эскертүүңүздөн кийин биз дагы абдан аябай терең анализдеп чыгабыз. Анан республикалык бюджет болуп жатат жана жергиликтүү бийлик мүмкүнчүлүгү бар болгон гана учурда жардам берип жатат. Ал эми фонд дегенди сиздин ушу эскертүүңүздү эске алып туруп кайра анализ кылып чыгабыз. Чоң рахмат.